Кыргызстан эгемендүүлүк алганда өлкөнүн байлыгы тоолордо. Кыргызстан Швейцария өңдүү бай өлкө болоорун туңгуч президент Аскар Акаев белгилеп, эң алгачкылардан болуп Кумтөр келишимин түзүп, Кыргызстандын эң ири кен байлыгын канадалыктардын колуна тапшырды. Бирок аталган компаниянын өкүлдөрү бийлик башына келген президент, өкмөт, депутат болобу коррупциялык жол менен сатып алып, кыргыз элинин ырыскысын талап тоноо менен гана чектелбестен экологиялык чоң зыян алып келгенин эксперттер айтып жүрүшөт. Мындан улам Ата Мекен партиясы жана анын лидери Өмүрбек Текебаев Кумтөр маселеси боюнча элдин кызыкчылыгын дайыма коргоп келген. Мисалы, Ата Мекен партиясы 2003-2009 жылдары Кумтөр менен түзүлгөн келишимдерди Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет деп сыпаттап, денонсация кылууну жана ал келишимдерден бир тараптуу чыгуу боюнча радикалдуу чечимдерди сунуш кылышкан. Аны менен бирге Кыргызстандын кызыкчылыгына чыккынчылык кылган атка минерлерди аяосуз жоопко тартууну талап кылышкан. Бирок ата мекенчилердин сунуштары ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин КСДП фракциясы жана башка бийликчил депутаттардын каршылыгы менен колдоо тапкан эмес. Ошондуктан Кумтөр маселеси азыркыга чейин эл кызыкчылыгына чечилбей келүүдө. Андыктан тарыхка дагы бир көз чаптырып, 2012 жылдын 22 июнунда өткөн Жогорку Кеңештин жыйынынын үзүндүсүнөн сунуш кылабыз. Söz Ata Meken fraksiyasında Ömürбек Çirkeşoviç kim söyleydi? Ömürбек Çirkeş'te mikrofon verinizler. Урматтуу депутаттар, Кыргызстандын өбөктөгөн экономикасынын тартыш бюджетинин күнөөкөрү себеби бирөө. Бул коррупция. Алтын иштетип 20 жылдан бери пайда көрбөйбүз. Арак чыгарып пайда көрбөйбүз. Нефти менен бензин, газ чыгарып пайда көрбөйбүз. Ал мамлекеттик ишканалардын баары банкрот болуп отурат. Айласыдан калп эле алакан жайып мамлекет жаман башкаруучу деп премьер-министрлер өз идеологиясын көтөрөт. Эгерде мамлекет жаман ишкер болсо, элдин атынан аны башкара албасаң, андай премьер-министрди кызматтан биз кет деп айтышыбыз керек. Кумтөрдүн 70% 93 жылдан баштап бизде болгон. Биз көзөмөлдөй алганыбыз жок. Баарын урдатып жедирдик. 2007 Кумтөр проектиси толугу менен бизге өтмөк. Эгер ошол кезде алтындын 1 унция $340 болса, азыр $1,500 ашты. 2007 жылы $800 болгон. Биздин колубузга байлык келерин, миллиардтаган пайда алып, карыбыздан кутулуп, экономикабызды алдыга өсө турганын билип туруп, мамлекеттин жетекчилери чыккынчылык менен кылмыштуу коррупциялык келишим түзгөн. Биз Сентера проектисине кирип, өзүбүздүн колубуздагы алтыныбыздын баарын жоготуп, аягында 15% менен олтуруп калганбыз. Сунуш. Кыргызстан өзүнүн баатырларын билиш керек. Ким бул келишимди жактырган? Ким чыккынчылык менен Кыргызстандын байлыгын, келечегин сатып жиберген? Ошол жетекчилердин фамилиясы айтылып, кара тамгалар менен биздин тарыхта жазылыш керек. Аларга саясий баа берилиш керек. Ал эми генералдык прокуратура кылмыш ишин козгоп, юридикалык баа бериш керек. Коллегам Ташиев айтты. Биз да Текебаев 10 жыл мурун сүйлөгөндөй ушул кинодо калабыз деп. Сөзүбүз эмес, ишибиз менен калышыбыз керек. Эртең арабыздан бирөөнү сууруп кетем деп иш козгоп келгенде коргобогондой болушубуз керек. Өкмөт, бүгүнкү өкмөттүн ишине да баа беришибиз керек. 2 жылдан бери биздин эң чоң байлыгыбыз Кумтөр менен эмне иш кылды? Ал жерде биздин өкүлдөр болгон директорлор советтин мүчөлөрү менен жолугуп, алардан кандай баа алды? Аларга кандай берди? Эмне үчүн Кумтөрдүн инвестициялык жана башка саясатына биздин өкмөт аралаша албай, чет элдикчесинен олтурат? Мен ойлойм, өкмөттүн мамлекеттик мүлктү башкаруу саясаты бизди канаттандырбайт. Кумтөрдү алайлык, башкаларын алайлык, Мегакомду алайлык. Мактап алып барган баласы тойдо сурат дегенде 6 миллион урдатып жиберди. Россияда томографты туура эмес алды деп генералдарды четинен камап атат, күнүгө телевизордон көрүп отурасыңар. Эмне үчүн Мегакомго $35 миллион буюм алып атса, мамлекет, КГБ башкалары четте турат.
Эмне үчүн премьер-министр четте турат? Мен мисал менен айтып атам. Мына ошондой эле кумтөрдүн ар бир чыгымына, ар бир операциясына биздин өкүлдөрүбүз менен дыкаттык менен кармашыбыз керек. Кыскасы биздин фракция талкуулап өз проектисинин долбоорунун проектисин киргизет. Анын негизгиси каармандар аты менен аталып жоопко тартылыш керек. Экинчиси биз Сентера проектисинен чыгып толугу менен бул кумтөрдү өзүбүзгө алышыбыз керек. Анын жол жобосун иликтөө өкмөткө тапшырылып, өкмөт бир нече айдын ичинде бизге мына ошол жоболорду бериш керек. Биз бул проектти сиздердин карооңуздарга сунуш кылабыз. Калган убакытты мен Эркин Алымбекке берем. Урматтуу депутаттар, мен кайталагым келбейт. Ошол биздин токтомдордун долбоорунда да сунушталып атат. 31-жылкы 2003 жылкы Танаев кол койгон соглашенияны biz жокко чыгарышыбыз керек. Эмне үчүн? 31-декабрь күнү эч кандай өкмөттүн жыйыны болгон эмес. Ал фальсификацияланган чечим. Коррупцияга аралашкан өтө жогорку деңгээлдеги коррупциялык чечим катары буну биз жокко чыгарсак, ошондо 2007 жылы кумтөр Кыргызстандын башкаруусуна Кыргыздын алтын аркылуу өтөт деген жобо калыбына келет. Биз ушунун үстүнөн иштешибиз керек, бул бир. Экинчи, экологиялык маселелер боюнча биз ар кандай конвенцияларды өзүбүз ратификация кылып, милдеттемелерди алганбыз. Кошуп коюңуздар. Комиссиянын жыйынтыгында хвостохранилищелердин курулушу технологиялык жана проектлик бузуулар негизинде коркунучтар бар дегенде, эл аралык эксперттерди кошу менен өтө кылдаттык иликтөө. Ошол эле жардыруулардын негизинде чаңдын баары ледниктерге түшүп, интенсивный таяние болуп, жана ошол металл сеталдары менен мындайча айтканда дарыяларга кетип атканынын баары, анан ошол эрүү жанагы жардыруулардын негизиндеги ошол ледниктерин жылып келип, керек болсо ошол геологтордун поселогу менен хвостохранилищени 100 000 деген көп түшүп кетсе, ошондо мына накта экологиялык катастрофа болобу болбойбу, ошого жол бербөө иштерин өкмөткө табыштоо. Өмүрбек Чиркешев айта кеткен, жанагы коррупцияны мындан ары ушул кумтөр проектисинде коррупция болбош үчүн бардык тиешелүү чиновниктердин баарын фамилиясын гана эмес, юридикалык жоопко тартуу боюнча иш-чараларды кабыл алуу. Анын ичинде мынакей комиссиянын жыйынтыгында Саркулов, бывший директор Гостехнадзора, устроил на работу свою дочь Саркулову Наргизу, снабженцем, сына security дейт, Садабаева сестрасын устроить этти дейт, Горшкова кызын орноштур дейт. Ошол келтирилген инсандардын баарын коррупцияга аралашкансың деп генералдык прокуратура менен ГКН менен антикоррупциялык кызматы иш-чараларды мен алган фамилияларды айтпайын. Дагы бир айта кете турган нерсе, 2009 жылы жогорку сот судья Альпиева, председательствующий, Усенов, докладчик Сыдыхов, было приостановлено действие постановления правительства от 31 декабря, вот этот коррупционный. И все действующие новые соглашения по хумтору и лицензии на право пользования недрами также были приостановлены. Сот чечим чыгарып атат, токтоткула, туура эмес деп. Бирок 19 майда 2009 жылы определением Верховного суда Кыргызской Республики вышеуказанное предыдущее определение было отменено дейт. Ошол кайсы судьялар экенин тактап, ошол Кыргызстандын кызыкчылыгына мыйзамсыз чечим чыгарган сотторду кошуп керек болсо соттош керек. Бүтүрүп алыңыз, убакыт уже бүттү. Ашыгы менен. Ошону менен биз бүгүнкү чечимди кызыбандуулукка, ачууга алдырбай, өтө салмактап туруп кабыл алып, жанагы көтөрүлгөн маселелерди ишке ашыруу боюнча комиссияны составын курамын кеңейтип, анын ичине ГКМБ, прокуратура, Нацбанк, Министерство экономики жана башка тиешелүү министрликтарды кошуп туруп, салмакташтырып, Марат Абдыразакович айткан добросовестный инвесторлор деген бар, ошолордун баарын иликтеп, жыйынтык кабыл алабыз. Анан жыйынтыгында мурдагыдай болуп, президент өзүнүн
премьер-министр министрлерин жөжөлөрдөй сактап, каалаган коррупциялык иштерин жасаганга мүмкүнчүлүк жок. Өкмөт керек болса парламенттин алдында жоопкерчиликтүү, туура эмес иштесе отставкага жибергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Президент болсо Рахмат. мыйзамдын чегинде адилет чечкиле колдоп берем деп, мынакей Рахмат чоң.